Assalamu alaikum. Barыңыздарды бүгүнкү спорттук белдеш, спорттук майрам менен куттуктайм. Маркум экс-муфтий Мураталы Жумановдун жаркын элесине арналган диний окуу жайлардын жана мекемелердин ортосунда спорттун футбол жана волейбол түрү боюнча турнир болуп өттү. Бүгүнкү экс-муфтий маркум Мураталы Жумановдун жаркын элесине арналган спорттук мелдешке катышуучулар. Мелдештин ачылышы Куран окуу менен башталды. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İnneke Rabbur Rahim. Ya Rabbana, şu tilavet Kur'an'dan faydalı olan soğukturdu ketken şu alımlarımız. Rahim, Allahu Ekber. Урматтуу талабалар, шакирттер, жана биздин дийни жакта жараткан Аллах субханаху ва таала дайыма пайгамбардын катыктуу мураспары болууну баарыбызга насип кылган болсун. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин би рахметике я архамар рахим. Оюндардын эреже шарты түшүндүрүлүп, дуа кылынып, мелдешке старт берилди. Бул иш-чараны көзөмөлдөп, башында турган Абдулла устаз турнирдин тарыхына токтолду. Bismillahirrahmanirrahim. Бул эми турнирдин уюштурулуу тарыхы Жуманов Мураталы ажынан башталат да. Экс-муфтий маркум Мураталы ажы Жуманов өзү уюштурган. Бизди чогултуп, ушул мени башта берген. Ошон үчүн ушул кишинин атында турнир уюштурулуп атат. Бул бир жылда 2 жолу болот. Күзүндө жана жазында болот. Бул турнирдин мурунку мелдештердин айырмасы жана катышып жаткан командалардын саны боюнча бүгүнкү мелдешти өткөрүп жаткан мекеменин өкүлү Толкунбек мырза айтып берди. Эми быйыл мурда бирден команда өткөрүп келген болсо, быйыл мына экинчи жол 2 команда, 2 медресе, 2 мекеме биригип туруп өткөрүп атабыз. Илшат медресеси менен Заман Шамы медресеси. Бүгүнкү күндө катышуучу жалпы командалардын саны 42 команда. Бул 42 команданын ичинен 12 команда устаздар, жетекчилер кызмат кылгандар. Булар 12 команда футбол боюнча, анан 6 команда волейбол боюнча устаздар. 18 команда устаздар 42-нин, калган 24-ü студенттер. Студенттердин 16 команда футболго, калганы 8 команда волейболго ошентип бөлүнүп атат. Өткөрүлүп жаткан турнирдин максаты тууралуу берген сурообузга Заман Шамы медресесинин өкүлү мындайча жооп кылды. Иншалла бул турнирде бизде дагы да Кудай буйрса мына жакшыраак уюштуруп, дагы да бул медреселер, диний мекемелер ортосундагы байланышты дагы да күчөткөнгө аракет кылабыз. Иншалла биздин негизги максат жаштар бири-бирин таанып, келечекте бири-бириге көмөк көргөзүшүп, динибизге, элибизге жакшы кызмат кылуу үчүн ушундай бир турнирлерди уюштуруп атабыз. Абдулла устаз жаш кезинде волейбол ойноп жүргөндүгүн жана мусулмандар спортко жакын болуш керектигин айтып өттү. Dini adamlar sporttu dagı biliş gerek da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan al mu'minul kaviyyu hayrun minel mu'miniz zayıf. Güçlü mu'min alsız mu'mindan jakşırak deydi. Bayağı mu'min kişinin erki daha güçlü oluş gerek. Bayağı ruhu daha güçlü oluş gerek da. Oşon üçün biz baldarыбызды iki jaktan teң өнүгүп өссүн деп тарбиялап атабыз да. Мен да өзүм мурда жаш кезимде волейболду ойнойт элем. Райондук деңгээлге, областтык деңгээлде ойноп жүрдүм эле. Анан ошон үчүн азыр мен жашым өтүп кетип атса дагы балдарга жол көрсөтүп, уюштуруп атам да.
42 команданын катышуусунда бир күн кечке созулган турнирдин аягында жеңген командаларга сыйлыктар тапшырылды. Мугалимдер арасында футбол боюнча биринчи орунду Асқария командасы, экинчи орунду Асыл Кенч, үчүнчү орунду Кыргызстан Ислам университети ээледи. Üçüncü orunda elegендиги үчүн Кыргызстан Ислам университети сыйланат. Экинчи орунда elegендиги үчүн Асыл Кеч командасы сыйланат. Ustazların arasında çempiyon olup elegen Asqarия komandası. Ушул эле мугалимдер арасында волейбол боюнча биринчи орунду Азирет Усман, экинчи орунду Асыл Кент, үчүнчү орунду Арашан гуманитардык институту алды. Dini okuu jaylar jana mekemeler aralık voleybol beldeşinde birinci orunda elegendik üçün Hazreti Usman komandası sıylanat. Ал эми студенттер арасында футбол боюнча биринчи орунду Көлмө медресеси, экинчи орунду Аль Фарук медресеси, үчүнчү орунду Кыргызстан Ислам университети ээледи. Эми студенттерге өтө турган болсок, үчүнчү орунда элегендиги үчүн Кыргызстан Ислам университети сыйланат. Экинчи орунда элегендиги үчүн Аль Фарук командасы сыйланат. Көлмө командасы сыйланат. Волейбол боюнча студенттер арасында биринчи орунду Көлмө медресеси, экинчи орун Арашан гуманитардык институту, үчүнчү орунда Аль Фарук медресеси болду. Dini okuu jaylar aralık voleybol beldeşinde üçüncü orunda elegendik üçün Al Faruk komandası sıylanat. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Ушундайлы экс-муфти Мурат Ажы Жумановдун жаркын элесине арналган белдеште экинчи орунда элегендик үчүн АГИ командасы Арашан гуманитардык институту сыйланат. Allah razı olsun. Yaxşı oyun oldu. Birinci orunda elegendik üçün Kölmö komandası sıylanat. Allahu Ekber. Аягында дуа кылынып, турнир жыйынтыкталды. Ошо бүгүнкү майрамга себепчи болгон Исят медресесинин жамаатына, төрагасы Толкун Ажыга, андан кийин Заман Шамы медресесинин жамаатына, төрагасы Абдытайырге Аллах Таала разы болсун. Ошо бардык студенттери менен Аллах Таала иштерине ийгилик берсин. Аллахумма афтах лахум абуабал хайр. Булар үчүн Аллах Таала жакшылыктын эшиктерин ачсын. Аллахумма афтах лахум абуаба ризк. Жана булар үчүн Аллах Таала рызкынын эшиктерин ачсын. Рахметке я архамар рахимин. Аллаху акбар.